Ош шаарында белгилүү агартуучу, педагогика илиминин кандидаты, үлгүлүү жетекчи Олжобой Шайымкуловдун 60 жылдык мааракеси белгиленди. Мааракеге Ош шаарындагы жогорку окуу жайлардын жетекчилери, агайдын ар кыл жылдарда чогуу иштешкен кесиптештери жана шакирттери катышты. Салтанаттын жүрүшүндө анын 30 жылдан ашуун илимий, педагогикалык ишмердүүлүгү, жетекчилик тажрыйбасы, адабият таануудагы салымы тууралуу сөз болуп, катышуучулар жылуу каалоо тилектерин билдиришти. Эсте калаарлыгы Ошмунун жетекчилиги Шайымкуловду өзгөчө ыр менен куттуктады. Мыкты колледж атталган Олжобой Атматович, кече ИПКны башкарган. Кичинекей оюмуз, бирок көп жерге жетет колумуз, кичинекей көзүмүз, көп нерсени көрөт деп айткансыз бирде өзүмүз. Студенттердин айтымында Олжобой агай сабакты кызыктуу өтөт, чыгармаларды терең талдап, ар бир каарманды өзүнчө ачып бергенди жакшы көрөт. Алар агайдын ар бир сабагынан жаңы нерсе үйрөнөт турганын белгилешти. Олжобой агай башка мугалимдерге салыштырмалуу, мындай айтканда, студенттерди өзүнө тарта алат, анан студенттерди балдарындай жакшы көрүп сүйөт. Ар бир студентке басым жасайт, анан сабакты дагы аябай кызыктуу өтөт. Агай бизге биринчи киргенде башта тааныган эмеспиз, өзүн тааныштырып бизге көркөм окуу менен кирип келди. Аябай сонун көркөм окуган биздин экинчи курстагы студенттер баарын тартып алды өзүнө. Курчөздүүлүгү, жөнөкөйлүүлүгү, тартипти кармагандыгы, анан студенттерге карап өнүгүүгө чакырганды биз аябай өзүнө тартты. Сыймыктанабыз агай, ушундай агайыбыз бар экенине. Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин ректору Бекмырза Зулуев агайды жөн гана окутуучу же илимпоз катары эмес, жогорку деңгээлдеги уюштургуч жана чыныгы жетекчи катары сыпаттап, жылуу сөздөрүн арнады. Азыркы мезгилде Олжобой агай Ош мамлекеттик университетинде көптөгөн кызматтарды аркалады. Эң мыкты жетекчи деген атка ээ болду. Ал киши өзүн мыкты илимпоз катары эмес, мыкты уюштуруучу, мыкты жетекчи катарында дагы мына азыр өзүн көрсөтүп келип атат. Маараке учурунда Шайымкуловго арналган куттуктоо китеби тартууланды. Китепке анын кесиптештеринин, студенттеринин, досторунун жана үй бүлө мүчөлөрүнүн куттуктоолору, эскерүүлөрү жана ак тилектери камтылган. Белгилей кетсек, Олжобой Шайымкулов учурда Ош мамлекеттик университетинин филология жана маданият арал коммуникация институтунун директору болуп эмгектенет. Ал 50дөн ашуун илимий макаланын автору. Билим берүү тармагында бир катар жооптуу кызматтарды аркалаган. Мерим Айтмаматова, Бигелди Абжапаров, Ошму жаңылыктары. Тосуп турам бүгүн мынтип билинбей, алтын ышты, алтын нурлуу таңында.